Төрөт өлүм менен өмүрдүн ортосунда дейт эмеспи? Андыктан ар бир кош бойлуу аялдын бара турган жери бул төрөт үйү. Акыркы учурларда төрөт үйүндө ар кандай маселелер көтөрүлүп келет. Айрымдары нааразычылык билдирсе, кээ бири төрөткөн айымдарга ыраазычылыгын айтып келишет. Деги эле биздин Кыргызстандагы төрөт үйлөрдүн күнгөй тескей туурасында бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду студиябызга чакырып маекти баштайлы. Ал үчүн Гүлнара Курманбекова, ошондой эле Салтанат Назаралиева жана Бегайым Токтобекованы студиябызга чакырабыз. Келиңиздер. Деги Кыргызстан боюнча канча төрөткана бар жана алардын баягы учурдагы техникалык же болбосо учурдагы баягы шарттары жөнүндө кеп салыңыздарчы. Биринчи деңгээлдеги төрөт үйлөр, экинчи деңгээлдеги төрөт үйлөр, ар бир областта төрөтканалар бар. Алар экинчи деңгээлде төрөт үй деп айтылат. Анан үчүнчү деңгээлде төрөт үй эне жана баланын ден соолугун коргоо илим изилдөө институту. Өзүнүн составында тоже төрөт үйдү эметет. Бул жерге, бул төрөт үйгө республика боюнча баардык акыбалдары оор аялдар келет. Бул үчүнчү деңгээлдеги төрөт үй деп ошо айтылат. Жана болсо балдары ичинде болсо туу баса диагностика коюлган жана туу баса оорулар менен келишет. Ара төрөлө турган балдар 34 жумалыгына чейин келишет. Жана аялдардын экстрагенитальный патологиясы деп коет. Экстрагенитальный патология деген сөз жүрөгү же боюнда болгондон башка дагы мурунтан жүрөгү ооруп жүргөн, же болбосо бөйрөгү, же болбосо может быть гепатит какой-то, же болбосо какой-то кан оору менен ошолордун декомпенсированный состояние менен ошочо үчүнчү деңгээл төрөт үйүнө алып келишет. Салтанатчы, айрымдар айтып атат, бул Бишкектеги төрөтканалар баягы шарты боюнча начар, эскилиги жеткен, иштебеш керек эле, бирок айла жоктон иштеп атат дейт да. Анан канчалык деңгээлде акыбалдары, шарттары? Чындап эле баягы жараксыз болуп калса деле биз кыйнап иштетип атабызбы, аны кандай? Ар бир руководительдин кызыкчылыгы аппаратурасы жакшы болсун, аппаратурасы иштесин деген ошондой кызыкчылык менен ар бир төрөт үйү ошондой болуп иштейт. Ушул аппаратуралары жетиштиби төрөт үйүндөгүлөрдүкү? Жаңыбы? Мен айтып кеткендей, жана 100% жаңы деп бул 100% жаңы деп айтканга болбойт, бирок болсо ар бир оборудование в рабочем состоянии. И только оборудование рабочий состояниеде болгон оборудование менен врачтар колдонот. Жакшы, келиңиз. Бегайымжы, кечолор болсун. Айтсаңыз, деги эле биздин дарыгерлердин саны жетиштиби төрөт үйүндөгүлөрдүкү? Ошолор жөнүндө айтыңызчы. Биздин борбордо жетиштүү. Төрөт үйүндө иштеген дарыгерлердики жетиштүү, э? Жетиштүү, бирок зарплатасы. Зарплата, айлык акы. Айлык акылары канчалык аз болгондуктан дежурствосы менен булар 11 000, 12 000 алышат. Ошон үчүн бул врачтардын көбүнчөсү башка өлкөгө кетүүгө, жаштардын баары ошол жака кетип атат да азырчы. Мен шаардык перинаталдык борбордун зам дарыгердин орун басары педиатрия боюнча да, педиатрия боюнча. Бүгүнкү күндө неонатолог деген врачтар бар. Ошолордун саны жылдан жылга аз. Азыр менде иштеген неонатологдордун орто жашы 50-дөн ашкан. Калган жаштардын баардыгын ушунун зарплатасынын аздыгына байланыштуу, биздин өзүбүздүн профессиянын оорлугуна байланыштуу көбүнчөсү Россияга, Казакстанга кетүүгө мажбур болуп атат да. Өзгөчө ушул неонатологдор боюнча айыл жергесиндеги маалыматтарды карасам жокко эс экен да ал жакта. Жана көпчүлүгү ошол төрөттөн кыйналабыз дейт да. Анан мен таң калып атам да. Бизде чындыгында окуп бүткөн адистер көп да, анан бирок такшы алгандары чет жакка кетип калып атпайбы? Анан ошол бизде мисалы эң керектүү адистер ушундай азайып чет жакка кетип атат деп мындай маселе көтөрүп көрдүңүздөрбү министрликтога, жогорку жактагыларга? Бардык инстанцияларга берилет. Бизге жыл сайын канча неонатолог керек, канча окутабыз, ошолордун баарын өзүбүз биз окутабыз аларды. 2-3 жыл иштейт бизде. Аябай мындай навыки, опыт алып алышып эле, анан башка жака кетип калганга.
Анткени бул мен дагы кайталайм, бул жана акысына, ай зарплатага байланыштуу да. Анестезиологдор да жетишпейт. Анестезиологдор бул эң оор жумуш. Роддомдордо иштеген анестезиологдор оор жумуш. Ар бир төрөт бизде эненин кан кетиши менен байланыштуу болот. Ошондой эле ар кандай оорулар менен. Алардын жумушу да оор, зарплатасы аз болгондугу үчүн алар дагы ушул анестезиологдор башка профессия кетүүгө мажбур да, ошо зарплатасы үчүн. Анан кийин бул бир гана Министерство здравоохранения менен бир гана ушу дарыгерлердин көйгөй эмес да. Бул болсо мындай всеобщий болуш керек. Жакшы. Себеби деген мындай адам баласы да ден соолугун өзүн караштырыш керек. Ар бир эне, ар бир эне, ар бир болочок эне, мына жерде болочок эне кыздар отурушат. Ошон үчүн ден соолугун караш керек. Анан бүгүнкү күндө жана информированность, образованность деп коет да. Ошол жагынан да баардык эмелерин карап, азыртан баардык маалыматты алып, кандай болуш керек, эмне болуш керек деп азыркыдан баштап ошонун баарын даярданышса, мектептен баштап да сабактар киргизилип, ошонун баары даярдаса, көп суроолор уже жана дарыгерлер жок эле чечиле турган. Сиз өзүңүз медик экенсиз. Анан эне катары боюнча кайсыл жактан төрөп келгенсиз ошол төрөтканаларда? Сиз өзүңүз медик катары кандай нерселерди байкайсыз учурдагы көйгөйлөрдө? Эми могу элдин арасында ар кандай сөздөрдү айта берет. Обязательно төрөтканага баргандан кийин акча бериш керек. Обязательно андай кылыш керек, мындай кылыш керек. Андай деле кылынбайт. Чындыгындачы мен өзүм деле неберелеримди төрөтүп жүрөм, туугандарымды төрөтүп жүрөм, балдарымды төрөтүп жүрөм дегенде алар эч ким деле колдорун карап отурбайт, гинекологдор эч кимдинчи. Өзүнүн иштерин жакшынакай эле аткарышат. Сүйлөшүп алгандар өзүнүн деңгээлине карата акча төлөш керек. Ошол врачты түнүбү күнүбү үйүнөн сууруп чыгыш керек да. Же болбосо барган эле беременный дейт, боюнда бар аялды төрөй турган болгондо кантип эле таштап коюп жүрө бермегиле, баары тең эле жакшы карайт. Жакшы карайт. Демек жалган айта беришет коомчулук. Эми эл арасында ар кандай айта беришет. Мен медик болгондон кийин мен антип айтпайм. Макул, рахмат. Анда бир сюжет бар, ошо көңүл бөлөлү. Андан кийин алдыда конокторду чакырабыз. Мен 3 уулум бар. 3 уулумду тең эле шаардык 4-төрөтканадан төрөдүм. Улуу 2 баламды ошо тааныш билиш менен бир жакшы эжеке бар ошол жакта. Ошого барып төрөп, ошонун сменинде болуп калчу, как раз толгоом ошондой келип калып, ал айткан сумманы берип эле төрөп жүргөм. Анан 3-сүндө ага туура келбей калды, анын иштөө кезегине туура келбей калдым дагы. Мен таптакыр тааныбаган бир доктурлардын колуна түштүм да. Мен айтат элем, эгер мен өзүмдү карабасам, балага учетко турбай жанагындай ушундай мамиле кылып өзүмө шалакы болсом, мага да ошондой мамиле жасаса да, мен өзүмө жараша кылып атат да, мен уруш жегенге татыктуумун дейт элем. Жок, мен андай эмес, баардык ошо доктурлар айтканын айтып, иштегенин ичип, ошондой норма менен жүрөм да, постоянно карап. Анан ошондо барганда башында аябай жакшы мамиле жасашты. Анан ал эжекебиздин жана бир эркек киши төрөткөн мени, акушерка эжеке болгон, ошол экөөнүн тажрыйбасында алар алдын ала акча алат окшойт да. Анан мен төрөп бүткөндөн кийин эле баягы жолдошум келип берет деп ойлоп алгам да. Анан аябай жакшы бети менен өбү күнгө чейин жакшы мамиле кылып, баягы родзалга киргизишти. Анан ары бери басып баягы орусча айтканда намек башталды. Анан мен 2 кичинекей баламды караганга киши жок, түн ортосунда жолдошум үйгө кетти эле да. Анан эмне кылам деп, анан мен эми төрөп бүткөндөн кийин берем, ыраазычылык кылам деп айтайын дедим да. Анан ошо айтпай коеюнчу эмне кылышар экен дедим да. Андан кийин эле мени таптакыр караган жок чынында. Анан маңдайымдагы палатадагы эже өтө деле кыйналган жок, ал уктап туруп эле баягы козголуп аттыр да бойунанчы. Анан ал эженин жанына акушер жатты. Акушерка жанына жатып, кыймылдап кетсе эле жүгүрүп барып, давлениясын чейнеп, шумдук болуп атты да. Анан баягы журналист болуп да иштеп калган жаным баягы өлө албай өлөң айтат деп, ошо ооруп атсам да бардым ошо эжегечи. Сиз эмне мынча карап атат десем, мен акча бергем да деди. Мен $300 бергем да деди. Анан мен значит акча бербеген үчүн карабай аттыр деп. Анан уже мен билем да 3-үчүн төрөп атсам баягы опыт бар да. Баланын башы чыгып келатат деп
барсам дагы сен 6 сааттан кийин карайбыз, сен протокол боюнча сен келип түшкөндө 12:30 түштүңбү, эми 6:30 карайбыз дейт. Анан мен айттым, Кудайдан корксоңор болот дедим. Ушу чыгып келаткан бала кантип билет ушу 6 сааттан кийин караарын акты менен протокол менен иштериңерге булга уруп ойноп турбай карабайсыңарбы мен десем. Кирип жатып уктачы, эс алчы деп мындай ушундай мамиле кылышты да. Анан бир убактан кийин уже баланын башы чыгып калганын мен өзүм сезип калдым да. Анан мен кыйкырдым. Мен азыр мен бирдеме болсом таарынбагыла, мен деген СМИде иштейм. Жолдошум да СМИде иштейт да, айтып ошентип эметкенге аргасыз болдум да. Выясни, кто она деп жанындагы айтып атат да, тиги врач кишичи. Десе ал жүгүрүп келип баягы бизде документ сурап эле күйөөң каякта иштейт, сен каякта иштейсиң деп жаза берет го. Анан ушу бияктагы эжекебиз да эригип койгон, экөөбүз тең вечерканын эмеси корреспонденти деп жазып коюптур да. Ал убакта жолдошум агым кезинде иштеп, ошо вечерканын штатында болчу да. Анан экөөбүз тең ошонун корреспонденти болуп, СМИ болуп жазылып калыппыз. Анан ал келип чуркап келип айтты, экөө тең ошо вечеркада иштегенди, журналисттер экен десе, андан кийинки мамилени эми айтпай эле коеюн. 360 эмес, даже 600 градуска бурулду окшойт. Чүт эле өбүйейин дешет, чүт эле минтип ийейин дешет. Тим эле менден бөлөк палатада 8 киши. Баламды бирөө эркелетип аткан, тим эле ушундук болуп атышат да. Анан айттым, мен күйөөм СМИде иштебегенде, мен күйөөм стройкада иштегенде, мен бир швеяда иштегенде ушинтип эле түртүп эле чыгарсамак турбайсыңарбы силер? Мен аны айтпай койсом ушундай эле мамиле болмок турбайбы дедим. Баягы минтип атат тиги врач, сен күйөөңдү чакырбайсыңбы барбы депчи. Анан деп күйөөмө сүйүнчүлөсөм, ал келди. Анан келсе эле кайдан жайдан белгисиз дагы врачтар пайда болду да. Көрүндүктүү болгончу. Анан алар көрүндүк деп келатканда эле баягы ата болуп аткан киши сүйүнөт да. Анан чөнтөккө кол салып баратканда эле мунун акчасы банкта болчу, алынбай калды, эртең беребиз деп койдум да. Анан ошон мен палатага которулуп кеттим. Эң кызыгы ошо палатада жатсам да, ошо родзалдагы эжелер келип алып, көчө карыз тоологандай да, акчаны бербей кеттиңер эле дегендечи. Көчө атаңар көрүндүк бербей койду эле дейт да. Мен айттым, эже азыр мен көрүндүк бербей койсом баланы ичиме салып ийесиңерби дедим да. Десем, баламды да караган жок, алар кетип калды. Анан роддомдордогу эң жаман нерсе бул адамды адам катары көрбөй эле азыр акча көрүп калышкан да. Андан тышкары мен ушу таптакыр принципиально 1 сом бербей коеюн дегем, бирок жанымды койбой, бул баланча деген фонд бар, түкүнчө деген фонд бар. Фондтон көп неме жок. Аялдарды төрөтүү менен алек болобу, акча чогултуу менен алек болобу мен таптакыр түшүнбөй койдум. Анан өздөрүнүн суммасы бар аерде, 200 сомдон жогору деген, 300 сомдон жогору төлөйсүң деген. Анан мен мисалы фонд дегенге ар ким ар кандай берет, 1 сомдон баштап берет. Мен 20 сом эле бере алам азыр десем, өлүп кетесиңби деп ушундай жаман сөздөрдү айтты да. Мен сан чөнтөңө берип аткан жокмун да, давай каяка төлөйүн, чек барбы, расчетный счет барбы, ошого төлөйүн, банкка төлөйүнбү, бергиле канча сом десеңер төлөйүн, качпаймын десем, келе биз келе бер деп журнал менен. Анан эми булар дагы каргап шилеп же бирдеке азыр адамдан баарын күтүп да, бирдеке кылып ийбесин баламды деп коркуп бердим да. Общий мен 1200 сом менен чыктым 3-чү баламды төрөгөндөчү. Анан мен барганда бир эме келген, гинеколог боюнда бар келин келген өзүм теңдүү. Мен гинекологмун деп тааныштырган, эч нерсем көргөн эмес. Чыгарды эле барып ошо гинекологко кол койдуруп келе калды деди. Барсам, сени караганым үчүн 800 сом төлө деди да. Силер ушул жерде отурганыңар үчүн айлык алып атасыңар, бизди карап айлык алып атасыңар. Анда эгер ушундай закондуу түрдөбү силердики десем, биздин главврач чыгарып берген чечим менен деди. Ошо чечимиңерди көрсөткүлөчү десем, көрсөтө алган жок. Ана расчетный счетуңар бергиле, мен ошого салайын десем, ушул 800 сом үчүн тим эле айланайын, каныңды ичесиң го деп капкайдагы баягы бир аялдардын слою бар го, бир ушундай жалаң ушундай сөздөр менен сүйлөгөн, ушундай сөздөрдү сүйлөдү да тиги эжечи. Анан ошо Кудайдын бар менен балам жакшы болуп, өзүм жакшы болуп чыгып кеттик да. Анан төрөтүп ошол убакта акча бербесем дагы карап койгондоруна ыраазычылык, бирок мендей ситуацияга кабылган жанагындай мен бу жерде иштейм, а жерде иштейм деп айтпай эле ошо кызматы жок адамдар көп да, ошондойлор көп жабыркап аткан болуш керек да. Башында айтпадыңызбы, биринчи жана экинчи балама мен акча бергенчүн го, жакшы. Канчадан бердиңиз? 8000ден бергем. Ар бирине 8000. Ар бири төрөтпү, 8000ден төлөдүм. Андан тышкары жана роддомдо ал бекер, бул бекер, энени төрөтүп бүт бекер дейт го, андай жок, айка бүт баарын сатып киресиң. Даже ошо биринчи баламда немеден бери сатып киргенбиз биз, лампочкадан бери сатып киргенбиз.
лампочка дейт, 2 салфетка дейт, рулон, анан марли дейт, анан ал дейт, бул дейт, 1,5 миң сомдорго жакын акчага соода кылып киресиң да ошол жакка. Ал сага деле колдонулбайт, көрүп турасың, бүт баары эле ошол жерде калат да. Ал да өзүнчө бизнес окшойт деп ойлоп койдум да. Ушундай экен, бул сюжетке азыр бир аздан кийин кайтып келебиз. Ал эми биз алдыдагы конокторду чакырып алалы. Бүгүнкү биздин эфирге келген ал үчүн Human Apple коомдук фондунун балдар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Феруза Шамсты, ошондой эле журналист Темирлан Акматовду жана Ички иштер министрлигинен келген коногубуз Буланбек Чойбековду студиябызга чакыралы. Келиңиздер. Төрөтүүндөгү маселелердин күнгө тескей жөнүндө сөз кылган турабыз. Ал эми биз болсо акыркы учурларда ушул биздин коомчулукта өзгөчө социалдык тармактарда бир өрөйдү учура турган бир окуя болду, бала сатуу маселеси. Мына ошолор боюнча дагы маалымат алалы дедик эле. Баягы маалыматтарды иликтеп көрдүм, бирок акыркы маалыматтарда баягы 5 аялдын кармалуусу менен токтолуп калган экен. Ал эми чын бышыгын биз сизден билели. 2014 жылдан бери ушул 2018 жылдын 9 айына чейин жалпы Кыргызстанда 20 факты бала сатуу фактылары катталган. Алардын ичинен 2014 жылы 8 факт, 2015 жылы 5 факт, 2016 жылы 1 факт, ал эми 2018 жылдын 9 айында 6 факт бала сатуу фактылары каралууда. Аныкталган азыркы убакта 14 кылмыш иши бардыгы сотко кетип, күнөөлүүлөр соттолгон. Ал эми быйылкы козголгон 6 кылмыш иши боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Бул 6 иш боюнча жанагы акушер-гинеколог, кыскасы медицинада тармагында иштеген 6 адам, 6 негизи эле 6, алардын ичинен 5-өө бүгүнкү күндө камакта. Бирөөчү? Бирөө үй камагында, ал медицина кызматкери эмес, ал үй камагында. Булар негизи түздөн түз жана бала сатуу фактыларына түздөн түз катышкан адамдар. Ал эми будан тышкары тергөөдүн жүрүшүндө азыр дагы такталып атат. Будан тышкары дагы ошол сатылып кеткен балдарга документ жазып берген медициналык кызматкерлери бар, ЗАГСтын кызматкерлери бар. Алардын да кыймыл аракеттерине юридикалык баа берилүүгө жатат. Тергөөнүн жыйынтыгы менен чечиле турган маселе. Эми бул жерде бала сатуу фактыларынан бүгүнкү күндө аныкталган азыр сатылып кеткен 5 бала табылды. Бүгүнкү күндө балдардын ден соолуктары жакшы, аман эсен. Кайтарып берилдиби эл атасына? Жок, булар негизи таштап кетишкен балдар. Булар боюнча таштап кетишкен фактылар боюнча булар мындай да, схема жөнөкөй эле да. Мисалы, боюна бүтүп калган аялдар көбүнчө эле атайын медициналык мекемелерге учетко турбастан жеке медициналык борборлорго кайрылып, ошол жерде учетко турушат. Ал жердеги врачтарга болгон өздөрүнүн окуяларын айтып, алар менен аларга толук ишенишип, кеңешип, ошолор менен айтып жүрүшөт. Бирок кандайдыр бир турмуштук жагдайлар боюнча алардын бойлорунан алдырууга туура келген убакта врачтарга кайрылганда алар негизи медициналык борборлор ал жерден төрөттү кабыл алууга болбойт. 22 неделядан өткөндөн кийин такыр эле тыюу салынат экен. Бирок буларга кайрылган учурда булар медицина кызматкерлери баягы акчага кызыгып эле 7 айга жетип калган, боюнда барында 7 ай болуп калган аялдарды ошол жерден эле жана толгоонду келтире турган дарыларды салып, ошол жерден төрөтүп, ал эми төрөгөндөн кийин ошондой сүйлөшүп төрөтөрдүн алдында. Төрөгөндөн кийин тигил төрөгөн аялды кетирип жиберет дагы. Алар төрөгөн наристелерди башка адамдарга $1300 бүгүнкү күндө установленный баасы ушундай да, $1300 $3000 чейин сатып жиберишет. Ошол сатылган балдар каяка кеткен? Каяка сатылган? Сатылган балдар азыркы тергелип жаткан фактылар боюнча сатылган балдардын баары эле Кыргызстанда, бирок Россиянын жарандары, 2 Россиянын жараны бар сатып алган, бирок алар да эле Кыргызстандын тургундары да, бирок Россиянын жарандыгын алып коюшкан. Сиз да буга чейин баягы бир нече окуяларды айтып берүүгө баш байладыңыз экенсиз. Көпчүлүктөн мен да иликтөө иштерин жүргүздүм, көпчүлүктөн сурадым сиздерде кандай эмнелер болгону. Вот ушулар менен кеңеш алганы барсаңар эмне болот. Алар биринчи эле орой мамиле жасайт деп айтышат.
мамилени эске алышат. мамилесини биринчи эске алышып айтат. Андан кийин боюнда бар болгон учурда врачтар атайын бир лабораторияга жөнөтүшөт. Сен мына бул жерге бар. Ушул жерге барбай башка жака барсаң кабыл албайбыз. Мага эле кече эле бир ушу боюнда болгон бир аял окуясын айтып берди. Мага дейт бир немеге жөнөттү дейт. Синдром Даунага жөнөттү. Аквалаб деген лабораторияга жөнөттү. Мындан башкасына барсаң мен кабыл албайм. Барып бир чоң суммада немесини тапшырып келиптир. Анализин. Ушул терс көрүнүштөрү өздөрү келишкен аптекага жөнөтөт, өздөрү келишип алган лабораторияга жөнөтүшөт. Келиңиз, Темирлан мырза, буга чейин дагы өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуялар боюнча нааразычылык билдирдиңиз эле, ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми ушундай врачтардан айлансак болот. Жакшы врачтарыбыз да бар, бирок кээде азыркы фактылар менен айтып атпайлы, иттен төмөндөрү дагы бар. Анан мен бул окуя бир 6 жыл мурун болду эле, ошол биринчи балабызда, экинчи роддомдо болгондо. Анан соттошконго чейин, оттошконго чейин барганбыз. Анан кыргыздар ушундай экен, баягы жомарт эл келет экен да. Эми жакшы го, бардыгы эле жакшы го деп. Азыркы мынакей сюжеттен да көрүп атабыз, бардыгы туура. Көп эле фактылар болду. Мен айтайын дегеним мындай маселе болуп атат да, ушул нерселер болуп атат. Эми буну ким токтотот? Кантип токтотобуз? Токтотуунун жолдору кандай? Ата-энелер ошол жерге барсак, мага деле айтып атты да, мени көрүп, ушундай кайдыгер мамиле жасайт деп баягы ошол жердеги төрөткө барган эже апалар. Анан журналисттер барып, эми интервью берип кой десе коркот. Силер кеткенде бизди өлтүрүп коюшу мүмкүн депчи. Ошондуктан Куранда бир аят бар экен, силер өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрүлбөйт дейт. Ошол адамды, коомду, өлкөнү өзгөртүш үчүн биринчи адамды өзгөртүш керек экен. Адамды өзгөртүш үчүн амалды өзгөртүш керек экен. Амалды өзгөртүш үчүн ниетти өзгөртүш керек өзүбүздөнчү. Ошол сыяктуу мен айтайын дегеним, урматтуу врачтар, жакшылар да бар. Анан баягы 100төн 1-2 чыгып, жанагындай фактылар менен дүйнө жүзүндө шерменде болуп атабыз. Жекеси, мамиле эмне үчүн мындай катыраак болуп калат же кандай? Же жакшы эле мамиле кылса, балким апалардын өзүнөн келген, төрөткө келген аялдар өздөрү тескери мамиле кылып коюп атабы, кандай? Жылына 10 миңге чейин төрөт болот. 10 миңге чейин. Биздин центрден, биздин борбордон эң аябай акыбалы оор аялдар, шаардагы болгон аялдар төрөйт. Биздин борбордо 22 жумадан баштап 34 жумага чейин болгон төрөй турган аялдар келет. 4-чүдө көбүнчөсү. Ошондой аялдар бизде 11-12% пайызын түзөт. Ошондой төрөгөн аялдардын, ошончо төрөгөн аялдардын өзүнүн денсаулыгу да начар болот. Бизде көбүнчө энесинин акыбалына байланыштуу, мына Султанбековна айтып кетет, Босумбековна. Энесинин акыбалына байланыштуу эртерээк төрөтөбүз балдарды. Андай балдар кандай жашап кетеби, жашап кетпесине энесинин акыбалына байланыштуу. Жакшы. Калган мамиле маселесине жетип коңузчу мага. Эмнеге мамиле ката? Мамилесине мына Салтанат Босумбековна айтып кетти. Бізде де штатное расписание деген илгерки Советский Союз убагында 88-жылкы менен токтолгон. Бізде ошол убакта борборго 4 000 родыга рассчитан да. 4 000 родыга. Биз азыр 2 эсе көп. А штат ошондой эле да. Ошон үчүн дежурствода бир врач биздин эртеменки конференцияда 100дөн ашык отказ кылат. 40ка жакын аялды принимать этет. Бизде суткасына 47-33гө чейин төрөт болот. Ошон үчүн биздин штатный расписаниябыз ошондой узкий бойдон калып калган, а төрөт көбөйүп атат. Ошон үчүн бир кишинин жанагындай ушунча рода алганга ошондой оройлук болуп көрүнгөн ошондон болуш керек. Бирок бардык жагынан бизде эң биринчи ушу аялдар менен жакшы көп аялдар менен иштеп чарчап калгандыгына болот да. Ошо штатный расписаниени ошол бойдон калышы менен байланыштуу. Төрөйм деген аял төрөтканага баратканда эмнелерди алып келүүгө милдеттүү, жана төрөтканага киргенден кийин эмнелерге акча төлөгөнгө милдеттүү жана канча сом? Бүгүнкү күндө государственный учрежденияда, бардык лабораторияда перинатальный скрининг государственный учреждение жазалынбайт.
алар болсо частный лабораторияда жазылат. Ар бир мекеме ошо менен договор составлять этиш керек. Конечно, бизде программа госгарантий боюнча ар бир боюнда бар аял от и до баардыгы обслуживаниясы бесплатный деп айтылып, бесплатный деп жазылган. Анан бүгүнкү күндө мынакей 22 жумадан кийинки боюнда алдырууга, 22 жумадан кийин да боюндан алдырууга туура келет бизде. Иногда генетические заболеваниялар болот. Анда эмнеге бул жактагы энаталар төлөп атат? Значит, бизде деген любой медицинский лекарстволарды, дарыларды тендер менен алабыз. Эмне болгон фонд бар ичинде? Окуп туруңуз. Тендер бар. Тендер боюнча ошо өтпөй калган дарыларды ата-энелер муктаж болот ошондой дарылар сатып келгенге. Бизде дарылардын бардыгы экстренный помощька керек болгон дарылар бар. Полуэкстренный да, ошондой важностьтар боюнча бар да. Жизненный, по жизненным показаниям дегендер бар. Ошолордун бардыгы менен обеспечить этилиш керек. Иногда тендерден өтпөй калат, ошолорду сатып алат. Насчет жанагындай фонддор боюнча бизде, мен мисалга эле айтайын, биздин центр аябай чоң аябай центр. Бизге жана мыломоющий менен обеспечивать этиш үчүн мыломоющий жана бизде деген кол жууйт, самындап ошо бумага керек да, допустим, ошо рекиге бизге 6 миллион сом керек. Вот асыңарбы? 6 миллион жылына керек. Биз ошо реки мыломоющийге могу келин айткан малында мыломоющийге акча жетишмес бизге. Ошон үчүн ошого алышчу. Анткени ар бир аялдын колун обработка кылат, ошо өзлөрү жуунат. Ошондой эле биз макул ал жагыны ошол фонд болуш керек дейм да. Анан бизде караган гинеколог акча алыш керекпи? Дарыгерлер албаш керек, чынбы? Албаш керек. Бирок мен сизге бир айтып коеюн. Бизде деген ар бир Салтанат Босумбекованын сөзүн эметип коеюн. Бизде балдар кандай балдар төрөлөт, жанагындай алмаштырат, ушундай ГПЦ ушундай деп эле айтыла берет. Бирок ар бир аял төрөгөндөн кийин баласы 2 саат жаткырылат, колуна 2 бирочка жазылат. Ал бирочкалар чечилбейт, ал топчу менен кадалып калат специально. Андай эле медальон берилет. Баласы менен баласы алмашып кеткен болбойт бизде, исключается сама по себе. Если балдар чарчап калса, алардын моргтон өтөт, любой бала моргтон өтөт. Моргтон справка смерти деген алышат. Машинанын ичинен баланын чиригендери табылды деген чынбы экен? Жок, бул машинанын ичинен баланын өлүгү табылды деген бул жалган маалымат. Кимдин күнөөсү? Мисалы дарыгерлер апаларды күнөөлөп атса, апалар дарыгерлерди күнөөлөп атса, балким энелердин өздөрүнүн сабатсыздыгы эмеспи, укугун билбегендиги эмеспи? Бул туура ошондой. Биринчиден биз биздин аял кишилер өздөрү ооруп кыйналып барса, баштан көзүнө садага дейт экен да. Ошол мен биринчи кызымда ошол экинчи роддомдо ушундай окуя болду. Баягы акча төлөп коюңуз деп келди да. Анан мен барып кандай чегиңер барбы, эмне десем, жок. Бул акча каяка кетет десем, баягы биздин шефке кетет дейт да. Анан мен айтып атам, бул жер бала төрөткана болсо, бул жер бизнес борбор болбосо керек депчи. Анан баягы биздин айрым балким баягы медиктерди дагы мындай укугун эмес, милдетин түшүндүрүш керек да, окутуш керек го деп ойлоп атам. Анан бул жерде ошол бизнес болуп калган. Кээ мисалы ошол экинчи роддомдо менин башыман өткөн нерсе да. Анан мынтип карап, сиздин фамилияңыз ким деп калды. Анан Ахматов десем эле мынтип кечирип коюңуз, сизден алба деген. Бул менин кемчилигим деп ошол жерде кыз айтты да. Чек деле эч нерсе деле бербейт экен да. Жолсуз шоту жок, башкасы жок. Бул баягы оң чөнтөк, сол чөнтөккө кеткен акчалар да. Анан биздин эң негизгиси элибиз карапайым ушуну билбейт. Не деселе бардыгы бирөө алып кел десе экөөсүн кошуп алып барат. Анан бар жалдырап барып чөнтөгүнө салат. Анан өздөрү көндүрөт. Өздөрү. Анан алып эмне алат? Берип атса кээбилер жакшы экен деп коет. Анан кээбилер болсо, жана бербесе деле аркасынан кубалап келет экен. Анан бир эже айтып калды, ушундай мен тигил жагына да төрөдүм. Бул жака дагы акча берип кой деп келди. Бул эмне кылайын дейт. Анан кызыксыз го. Бул жерде баардыгы бекер. Министрликтин саламаттык сактоо министрлиги мынакей жообуз турат. Баардыгы бекер. Окусаңыз мына жерде десек мынтип карап тур да. Эми бизден сурап атпайбы, эмне кылабыз дейт да. Ошон үчүн урматтуу телегөрүүчүлөр, баягы укукту билиш керек. Азыр телефон деген бар, интернет деген бар. Министрдин өзүнө керек болсо, чоңдорго керек болсо, ушул мынакей баягы
укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Эмнеге акчасы барды карайт, акчасы жокту карабайт деп дайыма эле айтыша беришет. Же эмне жашоодо адамдын өмүрү акча менен эсептелип калганбы дейт. Эми ушул вопростун да конкретно айтса да, ким акчасы менен барыптыр, ким акчасы жок барыптыр. Эми мен өзүмдүн эле эмем тегерегимди, кругумду айтай турган болсом, биз первичка болгондуктан бизге гос гарантия менен иштейбиз. Гос гарантия иште киргенде эле илинип турат. Кимдин кандай укугу бар, кимдер бошотулат, кимдер акча төлөнөт. Например, биринчи барганда эле өзлөрүнүн эмесин да билбейт, праваларын билбейт. Мына жогоруда айтылган сөзгө кошулам. Праваларын билбейт. Бирөө жазган экен, баары жакшы дейт. Мен дарыгерлерге таанычым жок. Бирок эң бир нерсеге таң калгам, менин аялым төрөп бүткөндөн кийин практикант кыз төрөткөнүн билгем дейт да. Бул практиканттарга туш келе көрбөсүн, ошондон кийин жүрөгүм чыгып калган деп бир эркек мырза жазган. Бир аял төрөп, укук коргоочу жазып атат да, бир аял төрөп, андан кийин мага кайрылган себеби анын баласын өлүп калды дешип туруп, колуна бир жума бурун өлгөн баланын немесин берип койгон экен да, сөгөт. Ошол жанагындай айткандар это вообще нонсенс. Баланы өлгөндө идентификация деген сөз бар. Мына бул юридический киши билет. Идентификация дейт. Любой баланы өлгөндө өлүгүн деген именно атасы же энесине көрсөтүш керек закон боюнча. Энесине бир жарым саатта айтыш керек баласы өлдү деген, если энесинин состояниясы позволяет. Ошол убакта баланын колунда айтпадым, жана бирочкалар болот, ал чыкпайт. Бир топчуланат, эсе чыкпайт. Ошолор менен көрсөтүлөт. Эми экинчиси практиканттар боюнча бизде центрда практиканттар эмес, ординаторлор иштейт. Ординаторлор, бирок алар деген көпчүлүгүндө как помощник болушат, жардамчы болуп гана жүрүшөт. Алар өзлөрү төрөт принимать эткенге укугу жок. Биринчи жыл өтөт, бизде 2 жыл өтөт. Экинчи жылкы болгондор ушундай физиологический роды деген бар, который не осложненный, жакшы, мындай спокойно физиологический роды деп айтайын, ошолорду күн сайын эмес, но практикасында алар үйрөнүш керек да, алар кабыл алса болот. Бирок бир нерсени практикант эки түрү бар да, биринчи жылкы, экинчи жылкы деген. Жакшы, жогорудагы каарманыбыз биздики сюжетте каарманыбыздын айтканы эсимде, ошол жерин кесилип калыптыр. Түштөн кийин төрөтүү эмес эле базар болуп калат. Ар нерсени сатып кире беришет, ошолорду киргизе берет биздин дарыгерлер. Врач кетсин деп коет, врач кеткенден кийин түштөн кийин киргизе беришет. Себеби врач деле билиши мүмкүн да ал жөнүндө эмнеге киргизе беришет деген ой пикирди айтышты эле. Бизде андай нерсе жок. Кирген эч ким кирбейт. Төртүнчү төрөтүүдө жок андай. Жок андай, бизде эчким бар жабык. Биздин 4-чү роддомдон жоголуп кетсе болот даже. Аябай чоң роддом. Аякта эч ким кирбейт. Эмне сатып келет? Сатып кире берет деп атышпайбы? Жок, эчтеке алып кирбейт. Келиңиз, Буланбек мырза, сизге суроо жатабы. Эгерде бала сатуу маселесине келе турган болсок дейт, бала сатып алгандар күнөөлүү болот да, бирок ошол эле учурда саткан адам дагы соттолобу дейт. Бул жерде негизи мыйзам боюнча сатып алган адам дагы, саткан адам дагы экөө бирдей эле өзү жоопкерчиликке тартылат да. Бирок мындай адамдык мындай эмеден карап көрсөк, адамдык жактан карап көрө турган болсок, мисалы биз мунуга сатып алган тарапта да аябай диккат текшерүүгө алып жатабыз. Мисалы эгер мен төрөбөй элем, ушу бала багып алат элем, ошол себептен багып алдым деген болсо, биз ошонун медициналык карталарын баарын требовать этип атабыз. Бул чын эле төрөбөй турган аялбы? Ошол боюнча медициналык экспертизалар дайындап атабыз. Чын эле ушул төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү жокпу? Болбосо, мисалы ал эми жанагы сатып жаткандарга келсек, бул сатып жаткандар алар эмне себептен сатып алгандарын алар териштирбейт да. Органга алып атабы же эмнеге, же мисалы лишь акча берсең эле болду да. Любой эле киши келип эле сен кайсы мамлекеттин жаранысың, сен адамсыңбы же иши кылып адам кебетесинде болуп келип эле иши акча карматып койсоң эле баларды берип жиберип атат да. Алар аны текшербейт да. Жакшы. Канткенде биз төрөтүүдөгүлөрдү тартипке сала алабыз. Чындыгында өтө көйгөйлүү маселелер көп дейт. Тартип сакчылар айтасыз. Төрөтүүлөрүн тартипке салуу бир эле мисалы укук коргоо орган милдет эмес. Муну жалпы азыр жалпы мына коомчулук деле билип калды. Ушундайлар болот экен, ушундай фактылар болуп калат экен, сатып жүрүшү мүмкүн экен деп. Мисалы бизге көп эле адамдар деле азыр жеке деле ошо менин телефонумду билип алышып, көпчүлүгү деле келип кайрылышып атат да. Мен мисалы сомнение кармап калды эле. Мен бир убакта бала төрөсөм, ушу сенин балаң өлдү деп эле
анан берип коюшка мисалы 5 жыл 6 жыл мурун беришкен. Анан мен ошол убакта шоковый состояние болуп эле балабызды бетин көрбөй эле алып барып көмүп коюппуз. Анан эмне кылсак болот кеч болуп калды. Ошондой маселелер болгону баягы бул окуядан кийин эле кээ акыркы окуя боюнча акыркы окуялардагы маалыматтарды окусак, ал жерге топтошкон дарыгерлер ар кайсы төрөтканадан экен дейт. Чынбы? Кайсы төрөтканалардан экен? Эми азыр бул жерде мисалы азыр бүгүнкү күндө тергелип жаткан 6 иш боюнча өтүп жаткан врачтар негизи баары бири бири менен байланыштагы врачтар, баардыгынын байланыштары бар, тааныш. Бул жерден жалаң эле жеке медициналык борбор эмес, бул ар кайсы жактан бекен? Бул мамлекеттик эмеде иштегендер деле бар. Медициналык мекемелерде иштегендер деле бар. Анан бирок азыр тергөө жүрүп жатканда байланыштуу аларда айткан болбойт. Чындыгында көпчүлүгү жеке төрөтканаларга барып төрөгөн ыңгайлуу, себеби мамлекеттиктикине барганда өтө кыйналып калабыз дейт. Эмнеге дейт? Ушул вопросту кечээ эле тактадым. Мен дейт, биринчи баламда дейт 16 000 сомго жакындай акча бердим дейт. 9 000 колуна бердим, андан кийин бинт дейт экен, печатки дейт экен, анысы мунусу деди. Бирок ошого жараша ылайыктуу мени караган эмес деди. Экинчисинде деди 14 000дөй частный клиникага бердим деди. Кадимкидей жанымда турат. Кадимкидей суу десем суум алып келет. Эмне десем жаным алып келип берет. Баламы канча жолу кара десем карайт. Уктаганымда деле үстүндө, турсам деле үстүндө. Ошондуктан деди, мен деди 14 000ге жекеге бардым деди. Биринчисинде 16 000 короттум деди мамлекетке. Ошого жараша ответ алган эмес. Төрөгөн аял көп соопка ээ болот эмеспи? Ал эми төрөткөн айымдар дагы соопка ээ болобу дейт. Сөзсүз бул жерде жанагы шариятыбызда ушундай нерсе бар. Ким жакшылыкка себепкер болсо, ошону аткаргандай сооп алат дейт да. Ошондуктан мына биздин баягы эже карындаш апаларыбыз төрөтүп аткан эжелер, айымдар болсун, врачтар болсун, булар соопту баягы ошондой эле алып атат да. Кудай буйрса келечекте тоо көтөргүс, нар көтөрүс сооптор болот. Анын үчүн ошол баягы биздин кыз келиндерге жакшы насааттарды айтып келгенде коркутпай, үркүтпөй, жанагы орустарга окшоп эркелетип, ушундай нерселер кылсак төрөгөнү барышат экен да. Анан кээбилер жок, ал роддомдон коркуп калдым деп, анан төрөй койгондо кыз келиндер бар экен да. Жок, мен төрөй эле коеюнчу деп. Кечээ эле комментарийде ошол жазылып жүрдү эле. Келиңиз, эже суроо берем дейт, суроосуна жооп алалы да, көрсөтүн, жыйынтыктайлы. Жана силер айтып атпайсызбы, тартипке салабыз деп бизде. Ошо тартипке салардын астында жок, мындай болобу деп сурадык. Мындай да. Россия менен салыштырмалуу, например, Россияда жылына 1000 рода берет. Биздин перинатальный центрдай болгон чоң центрлар 1000 рода, биз 10 эсе нагрузка менен иштейбиз. Аз болгон үчүн беже? Ошон үчүн жаңы роддомдорду куруш керек. Жаңы роддомдор куруш керек. Өкмөтүнө. Ошондой эле биздин штатный расписаниябызды жакшылап карап бериш керек. Биз деген 47 рода менен төрөгөн аял, биздин сотрудниктер эрте менен кан менен жалаң таң атканга чейин кан менен иштеген. Сотрудниктердин алардын да ден соолугуна зыян келет, алардын да психологический, эмоциональный ушундай нагрузка менен иштеп атышат. Ошон үчүн жана орой болуп мындай 16 000 төлөп коюп, врач как медсестра, как санитарка турган, бул бизге обычно любой төрөткө бараткан аял профессионализмди алыш керек биринчи, первую очередь, жакшы условия эмес. Анткени силер сурап атпайсызбы, канча турат рода деп. Мен как врач мен силерге айтам, роды төрөт аял үчүн, бала үчүн жизни стоит. Иногда аял аябай жакшы учетто туруп келип ушундай кровотечение берет. Жоксо жакшы наблюдация этип келип, бала ушундай оорукчан болуп төрөлөт. Бул ошон үчүн роддомдор для таких случаев курулат ушундай. Оюмча врачтар деле, булар деле адам да, булардын өзүнүн жашоосу деле болот. Өзүнүн жашоосунда болгон нерсени дагы булар ойлонушат да. Булар обязательно гана адам төрөп атканда, бул төрөп атат деп, анын оюн баары бул адамга кетпейт да, туурабы? Анткени менин оюмча бул нерсенин баардыгы келип атат, бул айлык акысынан депчи. Айлык акысы врачтарга татыктуу төлөнсө, анда мындай нерсе болбойт болчу. Буга мен абдан каршымын. Себеби кече жакында эле болупту, билсеңиздер керек. Сокулукта боюнда бар аялды аябай толготуп жатканда кабыл албай койду. Саат 14 чамасында аябай ыйлактап, учетубузда ушул жерде эмнеден катабыз кетип атат деп, кайра күйөөсү камерага тартып, ызылдады. Саат 14-да эртеле болуш керек, кайсыл убакыт болбосун кабыл алат. Ошол кезде кабыл албай койду. Же болбосо машина бериңиздер, тез жардам барбы, шаардык больницага алып баралы төрөтүүнө десе дагы, тез жардам жок экен. Буга чара көрүлдүбү?
Мен сурамым ушундай да. келиңиз. Ошол маселе боюнча маалыматыңар барбы беле? Жок, бул маселе боюнча менин маалыматым жок экен, анткени мен пресс-службада иштебейм, мен тергөөчүмүн, конкретно мына иштерди. Болгон окуя кайрылгандан кийинкисин гана тергейсиздер, түшүнүктүү болду окшойт. Мен бул жердеги дарыгер эжелерден суранат элем. Бир гана сиздерди күнөөлөбөйбүз, сиздерге алкышыбыз өтө көп, сиздерге ыраазыбыз. Бирок айрым сиздердин араңыздагы балким бир аз кесибин мыкты билбегендикпи же чын эле сиз айткандай өтө чарчап калган эжелерибизби бир аз орой мамиле кылып койсо, биздин коомчулукта айымдарга катуураак тийип атат окшойт. Анан аларга да эскертүү иретинде келатканда силер моуну билип келгиле, анан эми дарыгер моуну кылат силерге деп бир эскертүү иретинде көрсөтүүнү жыйынтыкта өтсөңүздөр. Биздин ишибиздин жакшырышы, момундай ар кандай терс көрүнүштөр болбош үчүн дегиле элдин өзүнүн аң сезимин өстүрүш керек. Бардыгы өзүнүн укугун билсе, укугун билсе, грамотный болсо, ал өзүнүн укуктарын требовать эте алат. Мынакей мына жерде 70% кыздар отурат. Сиздерге кааларым ушундай, силер болсо эне болордун астына баарына даярданып, ден соолугуңарды дагы ошо турмуш кура баштаганда өзүңөрдүн боло турган жолдошуңар менен дагы ошо ден соолугуңардын баарын чогуу, баарын согласованно, боюнда болордун астында врачтан консультация өтүп, болобу, болбойбу, боюнда болордун астында да азыр программа боюнча витаминотерапия, профилактика пороков развития нервной трубки деген программалар бар. Ошолордон өтүп, школа матерей деп коет. Школа матерей эне менен атанын мектеби, ал жерде төрөт убагында кандай эмеш керек, кайсы төрөт үйгө силер барып төрөшүңөр керек, право выбора врача, право выбора учреждения деген бар. То есть силер өзүңөрдүн укуктарыңарды берип, азыр болсо атат нерсени айтып атат, допустим, Минздравдын приказы бар, что кечки маалда любой аял келсе төрөт маалында, аны любой төрөт үйү ошол жерде прописка эмеспи алыш керек деген бар. Ошол, допустим, иш өтө биздин төрөт үйдө катуу жүргүзүлөт. Негизи республика боюнча деле это кандай толготуп аткан аялды мындай албай таштап коет. Эгерде действительно ошондой случай болгон болсо, бул өтө катуу жазаланат го деп мен ойлойм. Допустим, эне ата мектебине барсаңар, баарын түшүндүрөт, айтат, бүгүнкү күндө жана партнерские роды деп коет. То есть сен төрөткө келгенде сен бирөө менен кошо келесиң, же жолдошуң менен. Баланы сразу болсо сенин көкүрөгүңө жаткызат. Же болбосо операция болсоң, баланы болсо сразу жолдошуң көкүрөгүнө жаткызат. Сразу номероктор салат. Совместное пребывание матери и ребенка. Бул аракеттердин баары Минздрав аркылуу жазалып аткан нерселердин баары именно ошол нерселердин баарын исключение болуш керек деп. Жана аборттор 12-ге чейин, 22-ге чейин мындайлар жазсаңар болот. Ошол информацияны толук алып, мына закон жолу менен баарыбыз тең жүрсөк, мен ойлойм, бул дагы врачтар жактан эмес, жана биздин население да аябай ошончо информация менен толук владеть этип, закон жактарын толук билсе, бул нерселер мен ойлойм, мындай болбой турган нерселер. Кыскачараак жыйынтыктаңыздар. Бизде ошо жана оройлук мамиле, ошондой жана паракорлук деген жөө үчүн бизде азыр мындай биздин центрде ушундай өткөрүлүп атат да, чыгып атканда ар бир аялдан тилти устно или ошо жазуу түрүндө бизде ошо 4 суроо беребиз да, 4 суроо. Бирөөсү ошо биринчиси жана партнер болдубу? Родуда биринчисинде партнер болдубу төрөгөндө деген сөз. Экинчиси эч кимге акча төлөгөн жоксуңбу деген сөз. Үчүнчүсү эмчек эмизүүгө жардам бердиби деген суроо. Төртүнчүсү силер биздин роддомго канча балл коесуңар? 5 балдан ичинен деп сурайбыз биз. Ошон үчүн ар бир аялдан бул башынан өткөрүлөт. Анан мен өзүм өткөрүп атам, уже 2 айдан бери биз өткөрүп атабыз. Кандай болду жыйынтыктар? Жыйынтыктары жакшы. Наразы болгондор бар бекен? Наразы болгондор андай деле көп эмес, бирок ар бирибиздин характерибиз бар. Бирөөгө бугу жагат, бирөөгө тиги жагат, ошондой да, ошондой. Бизде
Мен ойлойм, мен каалайт элем ушу кыргыздын татынакай кыздары ыймандуу болсо, намыстуу болсо деп. Эр кыздарыбыз ыймандуу, намыстуу болуп мындай иштерге барбай турган болсо, андагы врачтар дагы мындай нерселерди кыла алмак эмес. Экинчиден, баягы балалык кылып коюп барып калганда биздин врач эжелерибиз дагы кичине ыймандуу болуп өздөрүнүн аткарып жаткан милдеттерине жоопкерчилик менен мамиле кылып, атайын мамлекеттик төрөтүүлөрүнө жөнөтүп жакшынакай направление берип койсо, мындай кылмыштар болбойт эле, бала сатуу фактылары болбойт эле. Анткени бала деген бул айбан эмес да. Бүгүн жакпай калса баасын ченеп сатып койгондой, баасын бычып сатып бергендей бул айбан эмес. Анын артында ал кичинекей балдар дагы эртең чоңоет. Алар дагы биздин бир мамлекеттин фундаментин түзө турган адамдар. Улантуучусу бул аял киши өзү болгондуктан эң биринчиден аял киши өзүнүн ден соолугун өзү деле көзөмөлгө алыш керек. Экинчиден аялдар өзү деле ушул төрөт алдындагы аялдар деле врачтын алдындагы бурчу кандай, укуктары кандай, аны деле үйрөнүп билип анан барса, менимче терс көрүнүштөр болбойт деп ойлойм. Диний исламда айтат, көп төрөгүлө, ошол баягы балдарыңарды өлтүрбөгүлө, ырыскысы мен берем деп жараткан Кудай таала айтат да. Ошондуктан баягы нике менен, ак тике менен, жанагындай жакшы каттоо менен, ата эненин астында, Кудайдын астында жакшы той кылып барсаңар, жакшы балдар чыгат да. Буюрса жанагы жашты дагы карап. Экинчиси, ушул баягы ушундай нерсе болбош үчүн биздин мамлекет дагы ушул биздин ак халатчан медиктердин, врачтардын айлыктарын көтөрүш керек. Кошумчалай кете турган нерсе, мына бул врач эжелер суранышып атат. Бүгүнкү күндө мына тергелип жаткан 6 кылмыш боюнча бул мамлекеттик учреждениялерде болуп аткан фактылар эмес, бирок бул жеке менчик медициналык борборлордо болуп аткан иштерде негизи мен ушу Министерство здравоохранения дагы ушул саламаттык сактоо министрлиги ушу врачтарга ушундай жеке борборлорду ачууда аябай мындай карашса жакшы болот эле да. Ошол врачтардын өздүгүнө канчадан бери иштеп келатат, кандай адамдар. Мисалы ушундай эле фактылар бар. Мурда ушул эле бала сатуу беренеси менен соттолгон адамдар ошолорго лицензия берилип кетип атат да. Кайра эле мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдар кайра эле борбор ачып, алар деген мурда баягы көнүп калган, анан кайра эле билген ишине түшүп алып, дагы башка врачтарды өзүнүн кругтарына тартып, ошондой иштерге барып атат да. Өздөрүн өзү билип, өртүктөрдү өргүлөп фактылар. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүнө аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Бизден чийир, сиздин багыт.